Соц тармактарда нарындагы көпүрөнүн урап түшкөн видеосу пайда болду. Эскерте кетсек, Кырсык 13 августта нарын эки нарын унаа жолунун 43-44 чакырымында болгон. Көпүрө жүк ташуучу унаанын салмагын көтөрө албай кулап түшкөн. Натыйжада КамАЗ айдоочу менен кошо Нарын дарыясына кулап кеткен. 41 жаштагы айдоочунун сөөгү 2 күндөн кийин табылган. Бишкекте ири каражатты кеңседен алып чыгып кеткен жаран кармалды. Бул тууралуу бүгүн 18 августта Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, милицияга жаран арыз менен кайрылган. Анда 2024-жылдын 15 февралына караган түнү белгисиз адамдар ири материалдык зыян келтиргенин билдирди. Ал Валиханов көчөсүндө жайгашкан ОСУ компаниясынын кеңсесинин биринин темир торлорун бузуп кирип, коопсуздук кутусунан $23 000, 460 000 рубль, 500 000 теңге жана 200 000 сом өлчөмүндө акча каражатын уурдап кеткен. Бул факты уурдоо менен кылмыш иши козголду. Натыйжада мурда бир нече жолу соттолгон. 1988-жылы туулган жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тергөө амалдары уланууда. Өкмөт башчылары экөө канча жыл болду иштегениңиз? 3 ай болду. Сиздикичи? Бар эле таза экенин айтат. Бирок Канышкы айыл өкмөтүнүн башчысы пара менен кармалды. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев кайсыл аймакка барбасын жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн тазасыңбы, таза иштеп жатасыңбы, коррупцияга аралашкан жоксуңбу деп сурап жатат. Бар эле таза экенин, эч кандай мыйзам бузуу жок экенин айтат. Анан текшерип көрсө эле пара алган, уурдаган, сатып жеген болуп чыгып калып жатышат. Мындай билдирүүсүн бүгүн 18 августта Ташиевдин жардамчысы Өткүрбек Рахманов бөлүштү. Анын айтымында бул ирет коррупция менен Жалал Абад облустунун Чаткал районунун Канышкы айыл өкмөтүнүн башчысы колго түштү. Тазалар калмайынча тазалай берүүдөн башка ила жок да. Акыры баары бир толук тазаланып бүтүшү зарыл, дейт Рахманов. Маалыматта эмнеден улам пара алгандыгы тууралуу толук маалымат айтылган эмес. Бирок Ташиев Чаткалга болгон иш сапарынын алкагында дал ушул кармалган башчыга таза иштөө керектигин эскерткен. Сонун жаңылык, сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Муниципалдык инспекциянын башчысы этке болгон бааны көзөмөлдөөдө. Бишкектин муниципалдык инспекциясынын башчысы Мерлан Талайбеков Царикаев башкаладагы Анкара көчөсүндө жайгашкан супермаркеттердин биринде эттин баасынын мыйзамсыз жогорулагандыгын аныктады. Ал жерде эттин баасы 800 сомдон жогору турат. Анын айтымында жакында эле шаардык мэрия тарабынан эт сатуу токтотулган. Бизге аталган соода объектисинде, атап айтканда, эт азыктарына болгон баалар жасалма түрдө жогорулатылгандыгы тууралуу так маалымат келип түштү. Биз монополияга каршы кызматтын компетенттүү кызматкерлерин мыйзамга ылайык протокол түзүп, түзүлгөн кырдаалга укуктук баа бериш үчүн аларды чакыруу зарыл деп таптык, деп белгиледи Мерлан Талайбеков. Эскерте кетсек, 11 августтан тарта өлкөдө 9 күндүк эт баасына мамлекеттик көзөмөл киргизилген. Мындай чечим баалардын негизсиз өсүшүнө жол бербөө жана продукциянын калк үчүн жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу максатында кабыл алынган. Тапшырмага ылайык эттин баасы 700 сомдон төмөн болушу керек. Мүмкүнчүлүгү чектелген баланы бөлбөй чогуу топ ойногон балдар элдин мактоосуна татыды. Социалдык тармактарда тараган видеодо кичинекей балдар мүмкүнчүлүгү чектелген тең тушун бөлбөй, аны менен чогуу топ ойношкону тартылган. Интернет колдонуучулар балдардын дүйнө таанымын жана ата-энелеринин берген тарбиясын жогору баалап, аларды мактоого алышты.
чимирилте айдап, Араванда автобу бейбаштык кылган айдоочу кармалды. Араван районунда авто бейбаштык кылган айдоочу кармалды. Бул тууралуу Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык ага административдик протокол түзүлүп, айып пул салынган. Ал эми унаасы айып короого токтотулган. Башкармалык мындай мыйзам бузууларды алдын алуу үчүн милиция кызматкерлери тарабынан көзөмөлдөр күчөтүлүп жатканын кошумчалады. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Чынара. Биздин кызыбыз Асанова Фатима 5 жашта. Ушу 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Ушу Фатиманы дарылатканга мүмкүнчүлүгүбүз жетпей аткандыктан сиздерге кайрылып жатам. Урматтуу кыргыз элим, кайтегер карабастан 50 сом, 100 сом жардамыңыздарды аябай жардамдашып койсоңуздар, бизден болбосо да Аллах Тааладан 3 эселеп, 5 эселеп кайтсын. Бала ооруса энин жүрөгү ооруйт экен. Кызыбыздын ар бир күн ооруганы, ар бир түн ооруганы биз үчүн өтө кыйын болуп атат. Сиздерден суранарым, ушу бизге жардам кылып коюңуздар. Кызыма кетчү операцияга $8,000 акча керек болуп жатат. Сиздерден суранарым, кызыма жардам берип коюңуздар. Бизге жардам колун сунам дегендерге М-банк 0401 Шарипа деп чыгат. Өзүмдүн апамдын картасы. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7240 Элдиар деп чыгат. Өзүмдүн иним азыр Россия өлкөсүндө такси болуп иштеп келет. Кошкон салымыңарга бизден болбосо да Аллах Тааладан кайтсын. Подожди. Aile hükümeti başçıları, hüküm. Kaç yaşında oldu işleriniz? 3 ay oldu. Sizlik hiç? 4 ay oldu, can gelip sigara yapmam dedi. Günü dündüzün bastan, köçelerde karamız, kaysıl taş jakşı jatat, kaysıl taş doğru emes jatat, kaysıl yerde musur jatat, ana kelken hemen musurun artık gördüm. Öt muçkilaydı, şu kömürü gördü işte. То есть bunu aytkanım sebebi urmat tuğanlar. Biz emi bundan ara, içki problemlarını karayız. İçki problemleri benim kolum boş oldu yeminçe. Men emin kolum boş oldu. Eğlen aytıp koyayım, kapı ol boysunlar, çınonikler. Çınonikler bарлық жерде өзгөргүлү, ишиңердин режимин өзгөрткүлү. Макулбу? Отношение к работе деп коет. Ошол жумушка болгон өзгөрдүн мамилеңерди өзгөрткүлү. Өзгөртпөйсүңөрбү? Канчага чыктыңыз сиз? Канчага чыктыңыз? 48 жап-жаш турбайсызбы? Жап-жаш экенсиз. То есть иштей турган убагыңыз экен. Же чарчасаңыз, же иштей албасаңыз, анда айтышыңыз керек да кетиңиз, давайте бир жакшыраак балдарды коелу, иштейин деген болчу. Азырынча мен пока сизден нарушение таба элекмин, сизди сиз деп сүйлөйм. Эртең бир нарушение таап алайын. Нарушение табылгандан кийин очень жесткое отношение будет. Колу бутуңузду кайрып туруп апарып камерага тыгып, ошол жерде жаныңыз суруп туруп 5-10 жыл бергенде анан кийин ошондо эсиңизге келет, айтасыз. Айттарым бар, ошондо эле сукпатпай болупмун депчи. Ошого жеткизип бериңиз, макулбу? A 431 34 A 434 34